Енді қашанда болмасын біз қонақжайлар болғандықтан осы жерде өздеріңіз Қырғызстан Республикасы командасының ойыншыларын таныстырып өтетін боламыз. Әрине Қырғызстан командасы мынадай бір сапында өнер көрсетті, құрметті көрермендер. Бірінші нөмірде Нұрғалиев Руслан Жамандос. Екінші нөмірде Абдықалиев Нұрмат Бекбекбаев. Үшінші нөмірде Бұл Астана, урматтуу телекөрүүчүлөр. Көкбөрү боюнча 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы финалдык беттешти көрүүгө чакырабыз. Улуттук спорт каналы түз эфирде. Кызыктуу делинген беттеш Көкбөрү боюнча улуттук курама командалар 3-2 тайпага бөлүнгөндүгүн билебиз. А тайпасында үйлери Казакстан, Түркия жана АКШ күч сынашты. Ал жакта 6 упай менен Казакстан дал ушул көчмөндөр оюндарынын финалдык беттешине чыкты. Б тайпасында болсо биздин улуттук курама команда экраныңыздардагы көкбөрүүчүлөр Орусия менен жана Өзбекстан менен ат салышы өттү дагы 6 упайды топтоп бүгүн финалда. Бир аз мурун түз эфирде Орусия Түркия беттеши жыйынтыкталгандыгын көрдүк. 12-4 эсебинде Орусиянын Көкбөрү улуттук курама командасы бул көчмөндөр оюндарында коло медалды тагынышты. Эми болсо мыктысы ким болот? Кыргызстан, Казакстан. Бир аз маселелер жаралды. Көчмөндөр оюндары башталганга чейин эле Көкбөрү спорту дал ушул көчмөндөр оюндарынын катарына кирбей кала жаздагандыгын да билебиз. Бирок акыры келип бир аз адилеттүү чечимдер болду. Кыргызстан жана Казакстан кайрадан бул жолу Астанада көчмөндөр оюндарынын финалында мыктысын аныктамакчы. Кызыктуу делинген беттешти бирге көрөбүз. Баяндамачылык милдетти аткарып кызматыңыздарда болобуз. Мен Дайырбек Бешеналиев жана кесиптешим Бактияр Кыдыралиев. Демек, ардактуу Көкбөрү сүйүүчүлөрү, дал ошентип биз дал ушул көчмөндөр оюну башталгандан бери күткөн убакыт келип жетти жана дал ушул жерден Казакстандын мына курамы менен тааныштырып жатат. Мен аларды сиздерге атап өтөйүн. Биринчи номер менен Аскар Онгорбаев, Байтор деген аргамакты минген, экинчи Нурлубек Аскаров, Ракета минген аргамагы, үчүнчү Нуркен Омаров, Эльбурс деген аргамактын үстүндө болсо, Наурузбай Калтаев, Ал Караман деген аргамакты минген, бешинчи Элдар Жээнкулов, Нурдобел менен, алтынчы Айнабек Бердиккул минген аргамагы Гүл Сары, ал эми жетинчи Бекболот Шекербеков, Памир менен, сегизинчи Темирхан Айтбаев, тогузунчу Ред Ислам, 10-чу Аманжол Нурдаулет жана 11-чи Самат Нурбек, Алегум менен болсо, мына мурдашты 10-чу номурдагы Аманжол Нурдаулет минген, ал эми 12-чи номурда Абду Майрамбек аны минген аргамагы доллар. Дал ушул Казакстан командасы биздин аргамакты мурдашты сатып алганда дагы Көкбөрүгө чабабыз деген максатталган. Эми бүгүн ал аргамакты кандай табынды алып келди, аны да көрөбүз. Ал эми Кыргызстан курамы назарыбыздан биринчи номер менен Рустам Туналиев минген аргамак Акниет, экинчи Бексултан Абдыкалил уулу, ал Акбуран минген, үчүнчү Эржан Тургунбаев Кыраздын үстүндө болсо, ушул 4-чү номурдагы Точбек Коргонбаев, ал Сүлүк Каран минди, 5-чи Фархат Бейшекеев минген аргамагы Чорный, 6-чы Арген Абдуллаев Айгашка менен, 7-чи Дастан Русланов Комсомол менен, 8-чи Кыяз Ниязов Бурана менен, 9-чу Сейитбек Анарбек уулу Арыш деген аргамакты минген, 10-чу Нуржан Мелисбек уулу Лимондун үстүндө Исхакбек Болотбек Берекени минген, Нурдин Болотбеков минген аргамагы Мурза Торро, команданын машыктыруучусу Жолдошбек Орозбаев. Дал ошентип старт берилди жана эң алгачкы жүрүш башталды. Азыр казакстандык ушул балбандар эми жерден көтөрүүгө боюн таштады дагы. Албетте көтөрө алды. Мындан ары эми тайгазанга алып барып салууга канчалык деңгээлде аларга биздин оюнчулар мүмкүнчүлүк береби жок байкап көрөбүз. Канча дагы алар эми Көкбөрүдө өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө бара жатат. Жана аргамактар чындыгында өтө ылдам аргамактар, бирок мына ушул жерден канчалык жетелөөсүн кууп жеттик. Тайгазанга жеткирбей туруп эми бул жерден чийимдин сыртын көздөй дагы тартып кетүүгө мүмкүнчүлүк болот деген ойдобуз. Келди, дал ушинтип азыр бара жатат жана өзүңүздөр көргөндөй эле тартып алды дегенбизби? Жок, бул жерден чийимдин сыртына сүрмө топ менен чыгарды дагы. Акырындык менен биз алгачкы жекеме-жекеге дагы назар салабыз. Жекеме-жеке урматтуу телекөрүүчүлөр, стартта жаткан убакты Казакстандык көкбөрүүчүлөр өтө ишенимдүү эңгендигин байкадык. Бир аз биздин оюнчулардын коргонуу тарабы аксай түшкөндүгү көрүнүп турду. Акыры келип жетишти окшойт. Негизинен Нуржан Мелисбек уулу ойнотуп жаткан Лимон аргымагынын ылдамдыгына бир назар салып өтсөк болот. Тандаштардын аргымагын кыйынчылыксыз кубалап жетип, андан кийин чабуулду жокко чыгарды. Ал эми команда капитаны Рустам Туналиев. Эржан Тургунбаев азыр ортодо. Азыр болсо жекеме-жекеде
Кыргызстан улуттук курама командасынын 3-катар сандагы оюнчусу Эржан Тургунбаев Краз менен казактардын жекеме-жекедеги аргымагы долларга мүмкүнчүлүк берген жок. Абдумайрамбек акырына чейин атаандашынын аркасына өтүп улакты көзөмөлдөп калууга аракетин жасаган, жана тегерек чейине сыртына чыкты. Азыр бардык биздин оюнчулар жол ачып мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракетин жасашы керек. Эржан Тургунбаев аттын жалына тизгинди таштады, камчыны оозго тиштейт. Дагы азыр сол такымында улакты көзөмөлдөп бара жатат. Өткөрүп берүүнү дагы орундатууга бел байлоодо Дастан Русланов Комсомол. Демек, дал ушул жерден эми Дастан Русланов азыр өзүнүн мыкты жагынан көрсөтүүгө убакыт келди дейм. Себеби Дастан Руслановдун буга чейинки салымдары өтө бир кооз болгон. Азыр дал ошол ийгилигин эми Дастан Русланов кайталоого бара жатат. Сурулуп чыкты, Дастан келди жана салым бар. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, мына ушул кубаныч жана Дастан Русланов өзүнүн ким экенин жар салды дейм. Бул тарыхый салым, себеби дал ушул Астана шаарында эң алгачкы ирет көкбөрү боюнча мелдешөп жатат жана ошол жерде биздин мекендешибиз финалдык оюнда салымды дагы салды. Ал эми кесиптешим, буга чейин сен ошол Руслан Куналиевдин коргонуудагы оюнун айтып жатканда сөзүң бөлдүң эле, ал үчүн кечирим сурайм. Ал эми мына ушул жерден биз Кыргызстандын кандай керемет оюнун көрүп жатабыз. Чындыгында коргонууда эч кандай кеп жок. Ал эми салымдарды дал ушинтип биринин артынан бирин биздин оюнчулар салат деген ойдобуз. Өзүңүздөр билгендей эле биздики бардыгын ишенимдүү, татыктуу жеңгенге биздин оюнчулардын дарамети жетет. Бизге эч кандай калыстардын дагы жардамы керек эмес. Болгону ушул ак калпак кийген калыс эми калпактын кадырын түшүрбөй адилеттүү калыстык кылып берсе, бардыгы керемет болот. Ооба, чындыгында биздин көкбөрүчүлөр азыр жакшы баштады. Негизи алгачкы көзөрмөндөрдө бир аз туруктуулукту жоготуп койгондой таасир калтырган. Андан кийин жекеме-жекеде Эржан Тургунбаевдин чеберчилигин көрдүк. Андан соң өткөрүп берүү дагы өз маалында жасалган. Дастан Русланов жаңыдан көкбөрү спортунда жылдызы жанып келе жаткан спортчуларыбыздын бири. 2003-жылкы гана спортчу. Бул жерде финалдык беттештеги алгачкы салымдын сүрөтүн тартты жана ортодо эмне болуп жатат? Кайрадан эңип кетүү мүмкүнчүлүгү биздин оюнчуларда көтөрдү. Такымына көзөмөлдөйт Сейитбек Анарбек уулу. 9-номердагы арыш аттуу аргымакта ойнотуп жаткан Сейитбек Анарбек уулу өткөрүп берүүнү дагы жасады жана Нуржан Мелисбек уулу жерде айгыр Лимонду ойнотуп жатат. Бүгүнкү күндө Казакстандын азыркы прессингке чыккан аргымагына эч бир кыйынчылык жаралбай туруп эле Нуржан Мелисбек уулу абалды турукташтырып бара жатат. Эч ким тоскоолдук жарата албайт жана Нуржан Мелисбек уулу акырындык менен Тайгазан тарапка деле жакындап келүүдө. Тоскоолдук жокпу, каптал жактан калган өнөктөштөрү жолун ачып берүүгө аракетин жасашы керек эле. Тайгазанга келип кеп деле калды. Такымдан чыгарды улакты жана бир аз каруу жетишпей калгандай. Такымга басыш керек. Чабуулду узартып дагы бир жолу айландырып ойнотуп келсе дагы ашыкча болбойт. Азыр 5-номер Казакстандан Элдар Жыенкулов Нуртөбел аргымагы менен Нуржан Мелисбек уулунун алдына бөгөт коюп улакты Тайгазанга жеткирбегенге болушунча аракетин жасап жатат. Жана бар 2-0 урматтуу теле көрүүчүлөр. Эмнени күттүңөр эле? Эсеп сандары 2-0. 5 мүнөттүн ичинде 2 жоопсуз салым менен Кыргызстан улуттук курама командасы алды да. Дал ошондой биз күткөн көрөрмандар күткөн керемет жүрүш орун алып атат. Чындыгында эми Кыргызстандын улуттук курама командасы буга чейинки эле беттеште фаворит экени көрүнүп калган. Аны дал ушул жерден эми иш жүзүндө дагы далилдеп отурабыз. Нуржан Мелисбек уулу экинчи салымды ишке ашырды. Такымга дээрлик 2 мүнөттөн көбүрөөк басып жүрдү. Дагы жыйынтыгы атаандаштын эсебин табып, дал ушинтип эсепти 2-0го дагы айландыра алганын көрдүк. Эң негизгиси жалпы көрөрмандардын кубанычы мындан бийикке дагы көкөлөйт деген ишеничтебиз. Ал ортодо казакстандык Темирхан Айтбаев такымга басып бара жатат. Демек Темирхан Айтбаевди коргоочулар Тайгазанга жеткире койбой анын эми жолун тоспосо, анда бир топ бизге кыйынга туруп калышы ыктымал. Бирок эң негизгиси буга чейин мындан кооптуу учурларда дагы коргоочулар абалды жөнгө салып кеткен. Эми бул жерден сөзсүз түрдө ишенимдүү оюн биз тарапта болот деп айта аламын. Азыр Кыяз Ниязов атаандаштын такымынан сурууга канчалык умтулбасын, анын жыйынтыгы ошол казакстандык оюнчулар бир аз алыстатканын көрдүк. Азыр бардыгы ушул салкынган түрдө гана оюн жүргүзүп атат. Ал эми калыстын ышкырыгы жаңырган жок. Болгону казак оюнчулары кандай амал кылсак экен деп турат. Сурулуп чыкты жана
тегичекти дал ушинтип Тайгазанга көнбөгөн Аргымак башка жакты көздөй дагы барган көрдүк. Себеби буга чейинки оюндарда Казакстанга дал ушундай жогорку темпте сунуштаган киши жок болгон жана алар ээн эркин Тайгазанга салган. Ал эми бул жерде Кыргызстан мейли жекеме-жекиде болсун, мейли ушул коргонууда болсун, мейли чабуулда болсун, биз тең ата керек болсо алардан 1-2 тепкич дагы бийигирээк өзүбүздүн деңгээлди көрсөтүүгө дараметибиз жетет. Жана дагы да болсо казакстандык балбан Темирхан Айтбаев басып бара жаткан, бирок балбан билек балдар мына ушинтип эгер өзүң мындай өткөрүп бербесең анда Аргымагың менен кошо тартып алууга даярбыз деген дагы белгини берди. Жана бул беттештин тең жарымына билинбей соңуна жакындап бара жатат. Ал эми казакстандык спортчулар азырынча айла амал таппай турган учур. Күйөрмандар болсо башын кармайт, ал эми биз болсо чекебиз жарылганча мына кубанып дагы жатабыз. Дайыр айтсаң, дал ушул беттеште Кыргызстан бүгүн канча эсепте мындай жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойсуң? Колдон келишинче ири эсеп сандар болсо өтө жакшы болмок. Жана Казакстанга бир дагы салым салдырбай туруп жеңип ала турган болсо, анда эң бир керектүү жооп болчудай казак элине. Көрүп туралык анда. Азыр чабуулдук аракеттери дээрлик ишке ашкан жок. Бир жолу боштонду калган болчу Темирхан Айтбаев, бирок ал Аргымак өтүп жатканда Тайгазанга жакындаган кезде таамай токтоп бербей койгондугун көрдүк. Деген менен өжөрлүк Казакстан тарапта дагы жетиштүү. Алар жерде калган, талашта калган улакты дароо көтөрүп, азыр такымына басып абалды көзөмөлдөп экинчи толкун менен чабуулду өнүктүрүүгө аракетин жасап жатат. Чапкенедей жабышкан биздин коргоочулар азыр улакты атаандаштын такымынан арта салып тартып, артты карай бөктөрүп чыгарып кетүүгө аракетин жасады. Бирок толук кандуу жерге түшүрүп, казактардын улуттук курама командасын улактан кол жуудуруп кое алган жок. Абал көзөмөлдөнүүдө Элдар Жыйенкуловдун Нуртөбел Аргымагы өтө элпек Аргымак экендигин дагы айтып коюшубуз керек. Караңыздарчы, канчалаган кагылышуулар, түрдүшүүлөр болуп жатат. Ошого карабастан Аргымактын күчтүү экендиги байкалып турат. Азыр болсо такымында байкайлык такымы бекем оюнчу экен, чындыгында тарттырбай жатат. Бир эмес 2-3 азыр биздин оюнчулардан чыгарып кетүүгө аракетин жасап көрүүдө. Эң башкысы стартта жаткан улакты көтөрүү, андан кийин чабуулду каалагандай өнүктүрүүгө биздин оюнчулардын дарамети жетет. Азырынча буга чейинки 3 старт берилген учурда дагы старттагы улакты көбүн эсе Казакстан тарап билип кеткендей таасир калтырып турду. Жана Казакстан азыр чыгып кетти. Бул жерде такымынан чыгарып эле бара жатат. Ыргытуу мүмкүнчүлүгүн бербеш керек. Жана Тайгазандын кырына туруп калды. Бөктөрүп артынан жетишип келген Нурланбек Аскаров керектүү учурда, керектүү жерде пайда болду дагы. Жооптук бир салымды азыр Казакстан улуттук курама командасы биздин Тайгазанга түшүрүп жаткандыгын көрүүбүз. Ооба, старттагы улакты алдырып жатышат. Дароо бир чоң ылдамдыкта келип, эңүүгө ыңгайсыздык жаралып тургандай көрүнөт. Эми ошол улактан чындыгында бул ойнолуп жаткан муляждын айырмасы бир топ эле бар экендиги көрүнгөн. Жана такымга баскан учурда дагы бир топ ыңгайсыздык жаратты. Караңыздарчы, азыр казактардын бактысына улак секирип келип жерге түшүп калбастан да ошол казандын кырына туруп калган. Аркасынан чаап үлгүрүп келген Нуржан Мелисбек уулу жетишкен жок. Биринчилерден болуп жетип барган казак оюнчусу улакты бөктөрүп эле Тайгазанга түртүп кетти. Эми азыр старттагы улакты эңди аттын тизгинин көзөмөлдөшү керек. Аутка чыккан жокпу деген суроолор жаралбай койбойт. Сөзсүз түрдө чабуулга бара жатат Бексултан Абдукалил уулу азыр жана өзү кошо жарым жартылай Тайгазанга түштү. Эсеп сандар 3-1. Ооба, чындыгында Бексултан Абдукалил уулу өтө керемет тез салымды ишке ашырды. Мына биз дагы жерден эңип барып туруп дароо салымга дарамети жетет деген белгини берди. Ал эми буга чейинки атаандаштар ошол салым салган учурда чындыгында алардын аргымактары бул жердин кумуна көнгөн. Дал ошол себептен дагы бир аз ылдамыраак болуп жатат. Ал эми жеке күч жагынан же болбосо ушул тап жагынан биздин аргымактарга эч кандай теңдеш жок экенин дагы көрө алдык. Дал ушул жерден Бексултан Абдукалил уулу балбан билектик менен колго көтөрдү дагы Тайгазанга салды. Андан кийин гана буту үзөңгүдөн үзүлгөн. Эгер салым салынганга чейин буту үзөңгүдөн чыгып кеткенде анда эсептелмек эмес. Дал ошентип эсеп 1-3 жана Кыргызстандын улуттук курама командасы барган сайын эсептеп, ирлентип дагы бара жатканын көрүүбүз. Жана калыстар бардыгын мыкты деңгээлде аткарат. Бул күйөрман эмне себептен чуркап бара жатат же болсо эмнени түшүндүрдү болду экен көрөлү. Эң негизи бул жанакы буту үзүлбөй калды деген дагы белгини айтат. Бирок бул жерде эң негизгиси ошол буту үзөңгүдөн чыккан эмес. Бексултан Абдукалил уулу ал ошол аттан түшүп туруп салды деген белгини айтат. Бирок жок, ал ошол салымды салып атканда буту үзөңгүдө болчу Абдукалил уулунуку. Андыктан бул жерде кандайдыр бир ошол чырдоого деле негиз жок.
ошол дал ошол ага чейинки чийимден дагы чыгып кетти эле кетпеди беле деген азыр кайталоолорду толук карайбыз. Эми биздин калыстарыбыз толугу менен карап берип оюнду жүргүзүүгө даяр. Себеби мына ушул жерден азыр Бексултан Абдыкалил уулу жерден көтөргөн учурда аргымактын туягы чыгып кеткенге таасир бар. Жана эми бунун ичкиси беле сырткысы беле чийим дегенде албетте ичкисин айтат. Андыктан азыр кайрадан эсеп сандары ордуна келиши да ыктымал. Бирок биз чындыгында Кыргызстан адилеттүү эл экенин билебиз. Көкбөрү ошол баш турчусу Казакстандын ал өз сөзүн айткандан кийин мына ошентип кайрадан ордуна барат. Эң негизгиси биз сиздер менен биргеликте эми калыстардын чечимин дагы күтүп туралы. Расмий чечим маанилүү азыр. Бексултан Абдыкалил уулунун эңгенине жана жасаган салымына көп деле суроо жаралбашы керек. Болгону улакты эңип чабуулду өнүктүрүп баштагандан кийин ак бура аргымагынын тизигинин бир аз көзөмөлүнөн чыгарып койгон болчу. Эми азыр жалпы калыстар тобу кандай чечимге келет? Демек, салым эсепке алынды. Эсеп 3-1. Улак стартка түштү. Старт белгиси берилди. Дароо эле алдында турган эки оюнчу. Биздин улакка жакындай турчу эки оюнчунун алдын тороп чабуулдук аракет менен эле баштагандыгын көрдүк. Азыр кайрадан казакстандык оюнчу кайсыл маалда эңип кетти. Чындыгында Нурдавлет Аманжол өтө мыкты көтөрүүнү жасады оң тарабы менен. Нурдавлет Мурдаш аргымакты ойнотуп жатат. Биздин оюнчулар жетиштүү, атты жетектегенге дагы аракетин жасады. Азыр бирок улак менен кошуп аргымактары менен чогуу чийиндин сыртына кагып чыгарышты азыр биздикилер. Анын үстүнө мына эсеп сандары эч кандай өзгөргөн жок. Эми Көкбөрдө өзүнчө чийим, Көкпарда өзүнчө чийим бар. Капталда дал ошол нерселерге дагы баса белгилеп азыр түшүндүрүп өтүп болуш керек. Эми жекеге назар салабыз. Азыр казакстандык спортчулар эми баштагыдай биз артты карап турганда эле оюнду жүргүзбөйт. Жана өзүңүздөр көргөндөй калыстар шашпа деген дагы мына белгиленип атат. Себеби бул жерде бардыгы адилеттүү экенин, биздин аргымактардын күчтүү экенин деле иш жүзүндө көрдүбүз. Ержан Тургунбаев келди, калсын ышкарыгы жаңырды, жана Краз кайрадан ортону ишенимдүү ээлегенден кийин Ержан Тургунбаев жерден көтөрдү. Бирок казак спортчусу эми аны кубалап жете алабы? Жакшы көйлүк менен алды дагы сол такымга басты. Мындан ары Ержан Тургунбаев азыр өз командалаштарын издеп жатканын көргөн болобуз. Бирок иш жүзүндө Ержан Тургунбаев түз эле тайгазанды көздөй келди, жана дагы бир салымды ишке ашырды. Мына ошентип эсеп сандары 1-4. Жана Кыргызстандын улуттук курама командасы биринчи таймдын алкагында ишенимдүү жүрүшүн улантууда. Ал эми дал ушул бөлүктүн соңуна чейин убакыттар барган сайын аз калып отурат. Биз болсо сиздер менен биргеликте көрөбүз. Буга чейинки кадрларда ушул биздин атайын көкбөрүчүлөрдүн ошол физикалык жактан даярдаган Ринат Усупаевди көрсөтөт. Ал дагы балбандарыбыздын мыкты даярдаганын дал ушул оюндун алкагында көрүп отурабыз. Эң негизгиси биз азыр кандай гана учур болсун дал ушундай керемет оюнду соңуна чейин улантышыбыз керек. Күйөрмандар үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн биздин көкбөрүчүлөрүбүз бүгүн эми бул эсепти бир топ бирлентүүгө дагы даяр. Жана кайрадан жерден көтөрдү. Чабуулду Дастан Русланов баштап бара жатат. Дастандын артынан саят түшкөнү менен атаандаш эми ага кандайдыр бир тоскоолдук жарата албайт. Себеби жана ушундай салым бар. Эсеп 1-5. Дастан Русланов салымдардын азыр дублин жасап койду. Ооба, болгондо дагы биринчи бөлүктө эле Дастан өзүнүн жогорку деңгээлин көрсөтүүдө ойнотуп жаткан аргымагы Комсомол. Ержан Тургунбаевди баса белгилеп өтөлүк. Биринчи бөлүктөгү жекелерде дээрлик атаандаштарга мүмкүнчүлүк берген жок. 2024-жылы Ержан Тургунбаев эсиңиздерде болсо Сары Өзөн командасы үчүн топ сүргөн көкбөрүчү. Азыр болсо Дастан Русланов. Керемет салым. Дерлик жетип кое турчу эле абалда болчу казакстандык Бекболот Шекербеков. Бирок анын ойнотуп жаткан Памир аргымагы бир аз тайсалдады. Комсомолдун артынан зая түшүп тоскоолдук көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк таба алган жок. Улак стартта азыр кайрадан казакстандык көкбөрүчү. Улакты жерден көтөрүп бара жатат. Кагылышуулар орун алса дагы ал улактын бир ширагына илинип кармалууда. Сүйрөп чыкты азыр. Өзү менен кошо Кыяз Ниязов. Бурана Кыяз Ниязов чаап жаткан Торайгыр. Ана жерге да таштап койгон жок.
ооба дал ушул өтүп жаткан убакыт чындыгында Казакстан үчүн керек. Көбүн эсе мындай көрүнүштөрдө улакты чийинден чыгар замат жерге таштап коюп ошол жеңилип жаткан команда алсын дегендей дагы көрүнүштөр болот. Бирок Ниязов алып келип жекеме-жекеге коюп берди. Жекеме-жекедеги оюнчу алмашты азыр Бексултан Абдыкалил уулу ак буура менен чыккан жана Құрметті шабандоздар, биринчи тайм соңуна келди. Кыргызстан алдыда. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, кубанычыбыз дагы да болсо көпкө уланат. Жалпыңыздарды эч кайда алсабай турууга чакырамын. Саналуу көзөрмөн берген кийин кайрадан улуттук спорт каналында бул беттештин экинчи таймын бирге көрөбүз. арамыздан алыстамаңыздар, құрметті көрермендер, сабырға келейік. Dear ladies and gentlemen, the first half is over. Break for 10 minutes. Thank you. Құрметті көрермендер, жанкүйерлер, баршамыз орнымыздан жайғасып отырмыз.
Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, Казакстан жана Кыргызстан курама командаларынын ортосундагы беттештин экинчи таймы башталды жана албетте бул жерден ушул стартты дагы туура кармоо керек экенин калыстар баса үйлөп көрсөтүп олтурат. Мен бул боштуктан пайдаланып эсиңиздерге салып өтөйүн. Байтүшүн банкынын 19% башталган кредиттери менен өз бизнесиңизди өнүктүрүңүз. Ошондой эле Kia сизди шыктандыра турган кыймыл. Эң бул беттештеги ушул бардыгынан биздин ушул көкбөрү федерациясынын канчалык деңгээлде ушул өзүбүздүн спорту өнүктүргүсү келгени байкалып турат. Себеби көрдүңүздөр, биздин спортчулар бир аз старт эртерээк алды. Кышкырыкты жаңыртып кайра баштан баштап берүүгө дагы көрсөтмөдү. Азыр Дастан Русланов мүмкүн болбой турган жерден энди дагы такымга басты. Азыр оң такымда, бирок карама каршы тайгазанды көздөй барыш керек. Аны Дастан Русланов жакшы билет жана Дастан Руслановго азыр чапкенедей жабышкан бул Казакстандын капитаны Аскар Оңгарбаев жана Аскар Оңгарбаев азыр кармаган жерден кое берем деген ойдо дагы турат. Бирок Дастан Русланов дал ушинтип сурулуп чыкты дагы эми тайгазанды көздөй чабуул жасайт. Артынан казакстандык спортчулар кууп бара жатканын көрүбүз. Дастан Русланов минген аргымакында Дастанга өтө жарашкан жана өзүңүздөр көргөндөй ал 3-чү салымды жүргүзүүгө дагы жакындап бара жаткандай. Бирок бул ушул жерден Нуржан Мелисбек уулу өткөрүп берди. Нуржан алды, такымга басты жана мындан ары эми Нуржан Мелисбек уулу чыгууга толугу менен дараметин көрсөтүп турган учур. Бирок мен байкаган нерсе биздин спортчуларыбыз ушул такымга баскандай такымдан оңой менен да чыгарбайт жана Дастан Русланов азыр казак спортчусуна бул жерден кол үзгөндөн кийин аргымактар түз эле тайгазанга келип такалды жана азыр дагы болсо Нуржан Мелисбек уулунун сол такымында теке басылган боюнча турат. Жасалма теке дейин эми андан ары Нуржан Мелисбек уулу амалкөйлүк менен тайгазанга жол издеп турат. Бул беттеште кызмат кылып жаткан мен Бактияр Кыдыралиев, кесиптешим Дайыр Бейшеналиев. Экинчи бөлүк урматтуу телекөрүүчүлөр, экинчи 15 мүнөттүк жана бул жолу да алгачкы чабуул эле салым менен жыйынтыкталат деп күтүп туралык. Өтөөчү Нуржан Мелисбек уулу азыр улакты колунан түшүрүп алып бара жаткан кезинде дагы болгон күчүн, каруусун жыйнап туруп кайра такымга басууга аракетин жасады. Андан кийин сүрмө топ болду. Казак көкбөрүчүлөрү экинчи бөлүктүн башталышында коргонуу тарабына көбүрөөк көңүл буруп баштагандыгы байкалып турат. Жана 5 салым аз. Чындыгында бул аракеттерди команда капитаны Рустам Тыналиевдин эле шашып жаткандыгынан байкасак болот. Ар бир убакытты туура пайдаланып, колдон келишинче ийри эсеп санында жеңүүгө аракетин жасаш керек. Жайлатылган тасмада көзгө урунттуу учурлар көрсөтүлдү. Азыр Казакстандын тайгазанына жакын алкакта жайгашкан тегерек чейин кайрадан жекеме жеке Эржан Тургунбаев Краз менен. Краз, караңыздарчы кандай гана ойнотуп жатат. Кайрадан улак жок чыкты Элдар Жыйынкулов. Нуртөбел аргымагы Кразга каршы эч нерсе кое алган жок. Тайгазан жакын эле. Андыктан азыр оюн таласында жүргөн калган 3 оюнчу Эржанга мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракетин жасашы керек жана 6-1 урматтуу телекөрүүчүлөр. Дал ошондой 6-1 эсебинде Кыргызстан курама командасы алдыда. Эржан Тургунбаев жекеме жекеден алгандан кийин эч кимге өткөрүп бербей өзү ишенимдүү түрдө барууда жана Эржан Тургунбаев өзүнүн койгон максатына ишенимдүү дагы ушул жүрүштү жасап атат. Учурда 36 жашта Эржан Тургунбаев дал ушул уракта дагы өзүнүн мыктылыгын, балбандыгын көрсөтүп жаткан бул спортчубуз чындыгында бүгүн жекеме жекеде чыныгы мыкты оюнду дагы тартуулап турган учур. Ал эми Казакстандын курама командасынан азырынча жекеме жекеде тең келүүчү аргымак же болбосо балуан табылбай турган учур жана мындан аркы жүрүш дагы болсо биздин пайдабызга уланабы дегенмин. Бирок өзүңүздөр көргөндөй келди дагы жерден көтөрүүгө бир аз Исхак Бекболотулуна тартык жетишпей калды. Бирок Исхак Бекболотулу дагы жерден өтө ишенимдүү көтөргөн жана керектүү жерде оюндун жүрүшүн өзгөртүп кетүүгө дарамети жеткен oyuncu Бексултан Абдыкалил азыр атаандаштан бир топ алыска чейин бой таштап туруп тартып алды жана кармаган жерден кам чыгарган Бексултан Абдыкалил уулу оңой менен кое бербейт. Анын көрдүңүздөр мына көк беттик менен кармап бара жатканын жана 3 оюнчу мына 4-чүсү демек барды дагы жыйынтыгы кандай болот. Азыр мына ушул жерден биздин балбан өзүнө жакындатып алгандай таасирди калыптырып жатат. Демек дал ошол жердеги талаш дагы да жүрөт. Буга чейин Бексултан Абдыкалил көрсөңүздөр оң жакта карап жармашып аткан. Азыр эми сол жакты кандай көз ирмемде абал
кандай нукка өзгөрөрүн дагы сөзсүз түрдө байкайлы. Кечекте казак балуан өткөрүп алды. Темирхан Айтбаев кайрадан ушул алга деген аргымагы менен чабуулду көздөй дагы бара жатканын көрөбүз. Дал ушинтип анын жолун тороп чыккан биздин оюнчулар сөзсүз түрдө аны Тайгазандын алдан эле айла амалын дагы кетирери талашсыз. Андыктан көрөлү ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү. Бул жерде Темирхан Айтбаев күтүүдө командалаштарынан жардамда, бирок иш жүзүндө алардын койгон азыр тактикасынын бири дагы оң жыйынтык бербей турганын байкоодосуздар. Анын такымынан азыр Сейитбек Анарбек уулу сурууга дагы камданганы менен дал ушул жерден акырындык менен ал Тайгазанга кадамдап Темирхан Айтбаев жакындап бара жатканын көрүбүз. Азыр өнөктөшү келди, бирок Тайгазан жакты толук биздин команда көзөмөлгө алган дегиче дагы бир салым ишке ашырды. Эсеп 6-2 жана Казакстан көкбөрү сүйүүчүлөрүнүн ушул канчын азырынча Темирхан Айтбаев экинчи салымды жасады. Казакстандан Темирхан Айтбаевден башка эч ким көрбөйт, себеби ал такымга ишенимдүү, асыл ишенимдүү оюнду Казакстан командасынан дал ушул чабандыз гана азырынча көрсөтүүдө. Ооба, Темирхан Айтбаев аргыбакты чаап жаткан. Айтбаев бул беттеште өзүнүн улуттук курама командасы үчүн экинчи салымынын сүрөтүн тартты. Бираз тактикалык жактан ката кетиргендей көрүнөт биздин оюнчулар. Караңыздарчы, ортодо 9-чу катар санындагы Ислам Ред кара менен келип, ортодогу дал ушул Сейитбек Анарбек уулу улакка жабышып тартып жаткан болчу. Ошол ортону жарып өткөн, андан кийин талып өткөн Темирхан Айтбаев толук кандуу боштондукка ээ болду дагы Тайгазанга улакты ыргытып кеткен маалы. 9 мүнөт бар дагы бул бөлүк жыйынтыкталышына эсеп сандары 6-2. 4 салым үстөмдүгү менен азыр биздин көкбөрүчүлөр алдыда келе жаткандыгын көрүүдөбүз. Эми 3-чү бөлүк бар, сөзсүз түрдө аны дагы эстен чыгарбайлы. Андыктан эч кандай салкын кандуулукка жол бербеши керек биздин оюнчулар. Жана 3-чү бөлүккө эсеп сандары эгерде мындан дагы ийри болуп кете турган болсо, казакстандык көкбөрүчүлөрдүн чыкпай коюп жүргөн дагы учурларын көргөнбүз. Андыктан бул ирет өз үйүндө, өз күйөрмандарынын алдында андай кадамдарга барбастан оюнду акырына чейин чыгарат деген чоң ойдобуз. Нургазы Борбиев ышкырыкты жаңыртышын күтүп туралы. Казакстандын көкбөрү улуттук курама командасы биринчи беттеште көчмөндөр оюндарынын алкагында эле Америка Кошмо Штатынын улуттук курама командасы менен кезгелип аларды 18-нөл эсебинде жеңген. Азыр кайрадан казакстандык Айнабек Бердикул улакты энди эч ким жок коргону тарапта биздин көкбөрүчүлөрүбүз кайда? 6-3. Айнабек Бердикулдун гүлсары аргымагы өзү менен кошо Тайгазандын үстүнө чыгып кеткендигин көрдүк. 6-3. Чындыгында аргымак өтө мыкты экен. Чындыгында бул жерде спортчу өзү дагы келди. Бул жерден жасалмат экен ишенимдүү көтөрүү менен эсепти 6-3 айландырды. Бул жерде команда старты өтө ишенимдүү түрдө алдыга алып кеткенин дагы көрө алдык. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, бул эми жөн гана ошол экинчи айлампадагы казак спортчуларына бираз шыктандырып, казак күйөрмандарына дем берип коелу деген биздин оюнчулардын тактикасы деп ишенели. Мындан ары эми оюндун жүрүшүндө биз көксөгөн, биз ойлогон ишенимдүү жүрүштү алар көрсөтөт. Жана Кыргызстандын көкбөрү боюнча улуттук курама командасы азырынча бошонгонго эрте. Бул беттеш бүтө элек алдыда 3-чү таймы бар. Андыктан болушунча ишенимдүү ойноо болсо, анда казакстандык балуандар бираз жанданып алгандай. Майрамбек Абду азыр оң такымга басты жана Майрамбек Абду өзүнүн доллар деген аргымагы менен Тайгазанды көздөй бара жатат. Майрамбек Абду чабуулду кандай дагы жүргүзөт байкайлы. Биздин коргоочулар кандай коргонууну коет. Бул нерседен дагы көп нерсе көз каранды. Азыр Майрамбек Абдунун үч жагынан ушул букту дагы дароо ошол менен сырмекет менен чийиндин сыртын көздөй дагы сүрүп чыгарды. Жекеге назар салабыз. Албетте баардыгын ушул ордунда азыр командалар көзөмөлдөп оюнду өстө жүргүзүп атышат. Эми каптал калыстары бүгүн болушунча керемет оюн коюп берип жатканын көрүдөсүздөр. Айрыкча ушул биздики эртебет калабы же казактар эртебет калабы старттан баардыгын бирдей ишкырык менен бирдей кыймыл менен дагы чыгарууда. Бул болсо спорттогу эң негизги эреже. Жана биздин максат бул көкбөрүнү мейли американец утсун, мейли түрк утсун, мейли өзбек командалары утсун, бирок эреже менен чабып өзүнүн чыныгын ошол балуан билектик менен көрсөтүшү керек. Ал нерсени чындыгында ишке ашыра турган болсо, анда биз мындан ары дагы байкайбыз. Азыр кыргыз ушул жерден эскертүү
берүү туурабы байкайлы. Канча дагы азыр командалар ушул карама каршы тарапта бир аз пикир келишпестик орун алган жана баарына сабырдуулук тилейт ардактуу ушул көкбөрү сүйүүчүлөрү. Эми казак балбандары жанакы көкөт айдын ашына айландырып бериш керек улуу көчмөндөр оюнун. Бул жерде биз достук мүнөздө, достук оюнду өткөрөбүз деп барганбыз. Азыр казакстандыктардын мындай кылганы туура эмес. Себеби өзүңүздөр көрүп тургандай өз жеримдемин, өз элимдемин деп эле үстөмдүк кыла берүүсү туура эмес. Албетте бул нерсе эми эки өлкөнүн бир гана көкбөрүдөгү эмес, башка жактан дагы терс таасир этиши ыктымал жана акырындап ушул биз коңшу мамлекет менен мамилебизди жакшылап, коңшулар менен бекем болуп кубанып турган учурда мындай кылган туура эмес дагы көрүнүш жана жалпы спортчуларга сабырдуулукту тилейбиз. Мындар дагы болушунча сабырдуу болуп өзүнүн салкын кандуу кармашы керек. Азыр алмашууда турган оюнчулар бир аз кагылышууга баргандыгын көрдүк. Чындыгында уят нерсе, башка эмне дейбиз? Оюн спорт жеңүүчү оюн талаасынын үстүндө аныкталышы керек. Эми канчалык бир деңгээлде көчмөндөр оюндары башталганга чейин эле мындай нерселер күтүлгөн. Өткөн жылы эсиңиздерде болсо ушул эле казак көкбөрүчүлөрү Кыргызстанга келип, калпагыбызды кийип, чепкенди кийип, сый көрүп кеткен көкбөрүчүлөр бүгүн минтип Астанадан ар кандай кадамдарга барып бир аз таң калтырууда. Мейли анда эмесе, оюндун уландышын көрөлү. Азыр Эржан Тургунбаев кайрадан Краз менен жекеме-жекеде, Казакстандын жекеме-жекедеги оюнчусу алмашты. Бекболот Шекербеков кирген, анын ойнотуп жаткан аргымагы Памир. Памир аргымагы деле Кразга эч нерсе сунуштай алган жок. Эржан өз учурунда мүмкүнчүлүгүн жакшы пайдаланды да улакты көтөрүп туруп дароо чыгарып туруп эле өткөрүп берүүнү жасайт Нурдин Болотбеков. Нурдин Болотбеков ойнотуп жаткан Мырзатору. Болотбеков азыр өзүбүздөн тайгазан тараптан айландырып дал ушул сүрмө топтун ичине сурулуп чыгуу аракетин жасады жана Мырзаторунун тизгинин бош койду. Бир аз аргымакка камчы салабы дедик элек, бирок камчыны озго түштөп эле Нурдин алдыны карай ашырып бара жатат. Аркасынан жакыныраак алкакта кубалап келе жаткан деле эч ким жок. Аз караңыздар, жазы казакстандык оюнчу жанында кетип бара жаткан биздин көкбөрүчүнүн аргымагын камчы менен башка чаап жатат. Эми акылга сыйбаган нерсе. Кыргыз болобу, казак болобу, айтор көчмөн элдер аргымакты сыйлаган, астарлап минген. Кандай болгон күндө дагы ал аракетте Нурдин Болотбеков эч кандай тоскоолдук жарата алган жок. Мырзатору менен Нурдин Болотбеков эсеп сандарын 7-3 кылууда. Дал ошондой Нурдин Болотбеков Эржан Тургунбаевтан ашырып алгандан кийин оң такымга басты жана буга чейинки оюндарда дагы Нурдин Болотбеков тагыраагында ушул эң ишенимдүү оюнчулар болду жана буга чейинки эки оюнда ал салымдарды ишенимдүү салган жана өзүңүздөр карап көрсөңүздөр чындыгында бул эпизоддон көрбөйт. Эми буга чейинки эпизоддордо чындыгында жогоруда кесиптешин баса белгилеп айткан, эми аргымакты камчылаган башка болбойт. Эми баштан башка жагына деле аргымакты камчыласа болорун баарыбыз жакшы билебиз. Көрөлү азыр келди так ошол борбордук бөлүктө жерден кайрадан казак балбаны көтөргөн, бирок андан ары ийилип кетүүгө азыр биздин оюнчуга мүмкүн болгон жок. Азыр кош билек менен талашуу бар жана өзүңүздөр көргөндөй алды дагы, бирок дал ушул жерден Исхак Бекболот алган учурда дагы чийимдин сыртын көздөй ал аргымагынан чийип кетти. Жекеме-жеке орун алат жана азыр буга чейинки көкбөрүдөгү атаандаштыкты эми каршылаштар көкбөрүдө дагы колдонгусу келип турганын байкотобуз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр ушул жерде оюнчуну дагы чаап салгандай жанакы көпчүлүктүн арасында байкабастыкка салып, бул эми билбейм кандай десек жарашат. Эң негизгиси мына адилеттүү жакшы оюн жүрүтат жана аны татыктуу чаап өзлөрүнүн спортчулар мыкты жагынан көрсөтпөсө билбейм кандай болот. Көрүп жаткан жергиликтүү ушул көрүүчүлөр деле, бирок эми алар бир топ алыска жайгашкан, алар эмне болуп жатканын билбейт. Алар болгону ошол бир улакчы такымга басып тайгазанга чаап баратканды гана көрбөсө, көрүүчүлөр бир топ алыска дагы жайгашкан. Азыр кайрадан ортодогу жекеме-жекеден ишенимдүү түрдө Эржан Тургунбаев көтөрдү. Краздын оң капталына өзүнүн оң такымына басты. Андан ары эми айландырып бул жерде оюнчу чийимден чыга элек болчу жана өзүңүздөр көргөндөй ошол чийимден чыга элек учурда кирди дагы көтөрдү го дейт. Эми калыстан эрежени талашууга эч кандай негиз жок жана бул жерде эми болгону салкын кандуу түрдө гана сабыр менен күтүш керек болчу. Жыйынтыгы 4-номурдагы Наурузбай Калтаев
жаза мамынын калтасына кетти. Жана биз болсо дал ушул жерден кыргызстандык оюнчулардын мына өткөрүп бергенин дагы көрдүк. Кайрадан эле Нурдин Болотбеков алды. Нурдин Болотбеков мырза тору менен Тайгазанды көздөй чаап бара жатат. Жана азыр Нурдин Болотбековдун эми жолун тороп чыга турган менимче бул жерде табылбайт. Өзүңүздөр көргөндөй бардыгын жана ишенимдүү түрдө азыр чорный менен коргонууну койду. Фархат Бейшекеев ал эми Нурдин Болотбеков болсо ишенимдүү түрдө дал ушинтип Тайгазанга келди. Дагы бир салымдышка ашырды эсеп 3-8. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, не дейбиз? Кыргызстандын улуттук курама командасы атаандаштан ушул бир тепкич эмес, бир нече ушул тепкич жогору экенин дагы далилдеп тастыктап отурат. Эң негизгиси мындан ары дал ушул ыргакты соңуна чейин дагы биздин оюнчулар уланта алат деп ишенгибиз келет. Ал эми жаза мамыга тартылган ушул Наурузбай Калтаев кайрадан оюнга кошулат. Көкбөрү оюнчан ушул эсеп салым салынгандан кийин дароо оюнчу жаза мамыдагы убактысын эртерээк дагы жыйынтыктай турган билебиз. Азыр кайрадан 4-4 болуп оюн коштулат. Мына ушундай келди Нурдин Болотбеков жана кыйналган жок, жеңил гана салымдышка ашырды. Азыр жерден казак балуаны көтөрдү. Бул Айнабек Бердикул жана Айнабек Бердикул менен эми ат жалында күрөштө жүргүзүп бара жаткан, мен жаңылышпасам, Фархат Бейшекеев аны чийимдин сыртын көздөйүнө сүйрөтүп чыкты дагы. Демек жок, Рустам дал ушул жерде Рустам Туналиев келген. Жана өзүңүздөр байкап тургандай эле мына көрүүчүлөр бир топ кызуу көрүүдө, аларды көздөй дагы аргымактын жетип барганын көрүп, кайрадан ортодо жекеме-жеке орун алат. Рустам Туналиев өтө жакшы деңгээлде коргонду. 8 салым бар урматтуу телекөрүүчүлөр, бирок бул аздык кылат. Бизге 2 орунду сандагы жеңиш керек. Азыр жекеме-жеке кайрадан. Жекеме-жекеде Краздан башка дагы жакшы деңгээл көрсөтө турчу аргымагыз бар. Бексултан Абдыкалил Акбуура менен кирген. Жана дароо эле көтөрүп, эч бир ойлонуп өнөктөштөрүн издебей туруп эле Бексултан тегерек чейине сыртына чыкты жана Акбууранын тизгинин бош койду. Улакты такымдан чыгарып ийинге келе жатат. Жетишиш керек. Азыр убакыт аз калгандыгын көрдүк. 9-3. 6 салым үстөмдүгү урматтуу телекөрүүчүлөр. Бексултан Абдыкалил уулу ойнотуп жаткан аргымагы Акбуура. Эмне кылсын казак туугандар, эми күтүп турабыз. 3-чү бөлүккө кандай аракеттерди жасашат, чыгат деп ишенелик. Эң башкысы оюн талаасынын үстүнө. Экинчи бөлүктө эле эсеп сандары чоң бир артыкчылыкка жете элек маалда эле бир аз эреже бузуп, ар кандай жагымсыз кадамдарга барып баштады. Адилеттүүлүк болот бул жерде сөзсүз түрдө. Жана биздин оюнчулар эч кандай башаламандыкка жол берген жок. Болгону өз оюнун ойноп жатышат. Көрдүңүздөр, урматтуу көрөрмөндөр, аткаратын кызмети өтө мол. Ар бир секундтун, ар бир сәттериңизди дәл осулай мына багалоо керектигин мына Құрметті көрермендер, баршамыз орнымызға жайғасып отырып алайық. Себебі бірер минуттан кейін ойын басталатын болады. Уважаемые зрители, болельщики, всех просим присаживаться за почетные места. Буквально пару минут и начнется игра. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, 5-чи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы көкбөрү спорт боюнча финалдык беттеш Казакстан, Кыргызстан улуттук курама командалары жана 3-чү мына ушул чечүүчү таймга да келдик. Эсеп 8-3, ышкырык берилди дагы. Командалар эми келди. Кыргызстандын балуаны жакшы илип бара жатат, бирок чейинден дагы мына чип кеткенин көрдүк. Дастан Русланов бүгүн менимче казак балуандардын түшүнө да кирет болуш керек. Ал эми
жалпыңыздардын эсиңиздерге сала кетип жагдай. Бул сиздин ийгилик биздин максат. Байтушун банкы салты сыйлайбыз, келечекке карайбыз. Ошондой эле Kia сизди шыктандыра турган кыймыл жана жеке орун алмакчы ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү. Баарында мына Казакстандын машгуруусунун эми бир топ маанайы жок. Бул жакта калыстарды сатып алганга чамасы кандай амал кылсам экен деп, кандай тактика койсом экен деп ойлонуп турат жана 3-бөлүккө жакшы тактика койду деп, Кыргызстанга мыкты каршылаштыруу көрсөтөт деп терең ишенгибиз келет. Азыр башкы калыс ортого таштагандан кийин азыр ышкырык жаңыра элек жана калыстын ышкырыгы менен гана мына аргымактарды жылдыруу керек экенин көрсөтүп отурат. Ал эми Кыргызстандан кайрадан эле Эржан Тургунбаев Краз менен ортодо болсо, ага каршы Казакстандан Элдар Жээнкулов түшүүдө жана ошентип аргымактарды азыр чындыгында 2-1 болуш керек жана ышкырык жаңырды. Краз ортого ишенимдүү келди дагы Эржан Тургунбаев эми ушул жерден азыр көтөрсө болот жана Эржан Тургунбаев качан эңилет деп үткөн жок. Казак балуаны жыйынтыгы Эржан Тургунбаевна тажрыйбалуу оюнчу дароо жерден көтөрдү дагы такымга басты. Буга чейин эстеп 2 рет көтөрүп чыгып барып өзү салымды дагы салган. Бүгүн Эржан Тургунбаевдин дал ошол 2 салымы дагы менимче мыкты салымдардын катарын толуктады. Ал эми бул беттешке мен Бактияр Кыргалиев, кесиптешим Дайыр Бешеналиев сиздер менен биргеликте назар салуудабыз. Эржан Тургунбаевдин жекеме-жекедеги кезектеги үстөмдүгү Казакстан бир дагы жекеме-жекеден жасалма убакта алып чыга элек. Көрөлүк, Эржан Тургунбаев дароо эле өнөктөштөрүн издейт. Качыра турчу аргымактар 2-бөлүк бою Далшон Нурдин Болотбеков ойноткон Мырзатор ойноп бергендигин көрдүк. Азыр кезектеги жеткирип берүү бар. Түз эле Тайгазанды карай боштондук орун алды. Аркасынан 2 оюнчу Казакстан тараптан кубалап келе жатат. Эржан Тургунбаев өзү эле жиретип кирди, дагы ашыкпаш керек. Жана бир аз колдун карысы жетпей калгандай көрүнүүдө. Ага карабастан улакты жерге Тайгазандын түбүнө таштап салган жок Эржан. Улакты жерге түшүрбөй экинчи аракети менен такымга басууга аракетин кылып жатат. Бир эмес 2 оюнчу жиреп кирип азыр Казакстан тараптан биздин оюнчуларды улактан гол жуудурууга тырышып көрүүдө. Сүрмө топ улакты Арген Абдуллаев өткөрүп алган экен. Айгашка менен жетелек Аргенге. Казакстандын Айнабек Бердикулунун Гүлсары менен сүрмө топ жаратты дагы кулак акыры капталга барып түштү. Кайрадан жекеме-жеке 5 салым үстөмдүк бар. Жок дегенде биздин көкбөрүчүлөрдөн 2 салым күтөбүз бул бөлүктө. 2 орунду сандагы жеңиш керек. Казакстандын башкы насатчысы. Айла салты кетип турган маалы. Көкбөрүдөн Кыргызстан менен тең тайлаш ойнош үчүн Казакстан эмне кылыш керек деген суроолорду өзүнө да берип жатса керек азыр машыктыруучу. Ал үчүн эзелтен кыргыздар дагы, казактар дагы ойноп келген көкбөрүнү гана ойнош керек. Ары бери бурмалоонун кереги жок. Майрамбек Абду Казакстандан доллар аттуу аргымак менен жекеме-жекеге кирди. Бизден болсо Бексултан Абдукалил уулу Акбура менен кайсыл аргымаган салып көрсүн, байторусун салып көрсүн. Буга чейин ойноп жаткан Нуртөбел аргымагы Кразга бир дагы атаандаштык көрсөтө алган жок. Эми байкайлы, азыр Акбура дерлик бардык мүмкүнчүлүктү түзүп берди. Өз сөзүн айтыш керек. Бексултан улакты көтөрдү. Эрдин кашынан арта салынып түшүп азыр шыйракка жабышып тартып чыгарып кетүүгө аракетин жасап жатат. Өжөрлүгүн көрсөтүүдө Майрамбек Абду, бирок такымы Бексултандыкы бекем. Мындан эч кандай күмөн жок. Жардамга келишти Азар Нуржан Мелисбек уулу капталдан кактырып кирип ортодогу Казакстандык улакка кол салып жаткан көкбөрүчүлөрдү бирөтөлө жүрүштөн четтеткендигин көрдүк. Аргымактын элпектигин карагыла Акбуранын жана Бексултан Абдукалил уулу 9-чу салым болобу? Ай, мына аргытам деген маалда аргымак бир аз тайсалдап кетти. Натыйжасында Бексултан өзү дагы тең салмактуулукту кармай албай улакты жерге түшүрүп алды. Өтө эле ыңгайсыз абал. Азыр Тайгазандын түбүнө түшкөн кезде эңип кетүү кыйыныраак болот. Экинчи толкундагы аракет улакты жерден эңип эле Бексултан Абдукалил уулу, урматтуу телекөрүүчүлөр, жекеме-жекеден алып чыкты. Чабуулду өзү баштады. Биринчиси ийгиликсиз, экинчи толкундагы аракети менен гана ал
эсеп сандарын 9-3 кылууда. Дал ошондой эсеп азыр Кыргызстан улуттук курама командасынын оюнчулары бул оюндан өтө бир эргүү алып жатканы көрүнүп турат. Себеби өзүңүздөр көрдүңүздөр, мыкты барды бул жерде ошол сабымды салууга аргымак бир аз мүдүрүлүп кеткен, анда салган жок. Андан кийин жерден жеңил гана көтөрүп, эч кандай тоскоолдуксуз мына жерден салып дагы кетти. Жана бул беттеште Кыргызстандын ар бир оюнчусунун азыр жүзүндө жылмайы бар, жана оюндан ушунчалык каракат алтат. Менимче бул беттеш эми биздин оюнчуларыбыздын көпкө чейин эсинен дагы кетпей турган оюн болду десем болот. Себеби атаандашты мындай ири эсепте жеңүү чындыгында алардын жеринде, эгер Кыргызстанда дагы мындай эсепте жеңсе, анда бир башка тең болчу. Бирок Казакстанда аларга каршы жөн гана каршы эмес, аларды татыктуу түрдө утуп жаткан бул эми жалпы кыргыз эли үчүн дагы чоң сыйлык. Башты көтөрүп биз силерди ишенимдүү жеңгенбиз деп дагы ушул досторго айтсак болот. Ал ортодогу Аламан Талашев жана Алген Абдуллаев жерге ушул бой таштаганга ашыккан болчу. Бирок бул ирет эми мен жаңылышпасам казак оюнчулары жерден көтөрдү, өңдөнөт. Дал ошондой азыр аргымактына жетилип бара жатканы менен ошол жерден биздин оюнчулар келди, жабышты. Жана Исхаков Бекболот уулу бир кармагандай көрүнгөнү менен казак балбаны оң такымга басты. Элдар Жээнкулов жана ал өзүнүн Нуртөбел деген аргымагынын үстүндө отурат. Ага жол ачып берип бара жатканын көрөбүз. Дал ушинтип келди дагы атаандаштын такымынан чүрүп кетүүгө Рустам Тыналиевдин дарамети жетти. Бүгүн Рустам Тыналиев дагы өзгөчө бир коргонууда бирлүү менен оюнду өткөрүп атат. Атаандашты аргымагы менен кууп жетти, анын такымынан суроо алууга жетишти. Бирок ал ортодо дагы да болсо Элдар Жээнкуловна көтөрдү, дагы тайгазанга жакындап бара жатканын көрөбүз. Дал ошол жерден азыр Рустам Тыналиев өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө дагы ашыгып бир топ ошол коргонууда амалдуу оюнду жүргүзүп жатат. Казакстандык балуандын эми такымы канчалык бекем экенин көрөлү. Себеби атаандашка оңой менен салдырбайт Кыргызстандын оюнчулары. Жана бул жерде такымы бекемдер гана оюн жүргүзөт. Эче такымда мына чыкты, жана дал ушул жерден эми колунан суруп кете алабы? Жок, бир аз аргымак ыңгайсыз келип калды. Эгерде эле туура келгенде анда сөзсүз түрдө казакстандык балуандын амалын табууга биздин оюнчулардын дагы дарамети жетмек. Азыр бардык жагынан оюнчулар коштоо болуп турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле дагы да болсо ушул Элдар Жээнкулов бир чүрүп бир кайра оңдоп дал акырындык менен тайгазанга жол издөөдө. Ал эми анын өнөктөштөрү дагы да болсо жолду ачып берип жатканын көрөбүз. Азыр жерге түштү демек, бирок ага карабай дагы бир рет көтөрдү. Жана кайрадан такымды мына ошол сынап көрөйүн деп ошентти Айтор. Бул эми ал эмес, анын командалашы Айнабек Бердикул көтөрүп чыкты, дагы оң такымга оңдоп басат. Анан алмашуудан кийин дал ушундай чабуулдан дагы өз бактысын издеп көрөт. Ал эми буга чейинки оюнда мына Айнабек Бердикулдун дерлик салым салганы менин эсимде жок. Жана буга чейин дал ушул Айнабек Бердикул бир салым салган экен. Азыр өтө керемет коргонуу, ардактуу көкөр сүйүүчүлөрү. Балуан билектик менен суруп алганын дагы көрдүк. Сейитбек Анарбек уулу ал бир гана ушул оюнчу эмес, ал чыныгы ушул көкөрүдөгү тактик десем болот. Ал эмне кылышты, кандай кылышты, жана чабуулду кандай күчөтүүнү, коргонууну кандай коюуну дагы мыкты өздөштүргөн оюнчу. Мына ушул жерден азыр кагылыш орун алды деген өзүңүздөр көрсөңүздөр. Дал ушул жерден азыр биздин Нуржан Мелисбек уулу 2 мүнөттүк жаза мамыга кетти. Демек, бир оюнчуга аз калдык, бирок 1 оюнчуга аз калган учурда эреже биз тараптан бузулду. Андыктан эми 2 мүнөт биз мындан ары оюндун жүрүшүн дагы назар салып көрөбүз. Эң негизгиси чындыгында мына мүнөздү аргымактын үстүндө көрсөтүш керек. Дал ушундай мүнөздү көрсөтүш керек. Мындан башка учурда айтуу орго турат. Жана жерге ташталган текени жасалмат экени тагыраагын ошол казак балуандары көтөрүп чыккан. Бирок андан ары сүрмө топ менен чийимдин сертине чыгарды дагы. Эми жекеге дагы назар салып көрөлү. Убакыттан жеңип кетүү жагынан өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Жеке азыр биздин көкбөрүүчүлөрдүн пайдасына иштеп берет. Болгону жекеде ашыкпай алды көзөмөлдөп туруп улакты алып чыгыш керек. Бул негизги максаттардын бири. Рустам Тыналиев коргонуу бөлүктө активдүү көрсөтүп жатат өзүнө. Бул жерде кыргыз көкбөрүүсүнүн тирүү легендасы Сейитбек Анарбек уулунун, караңыздарчы, балким Нуржан Мелисбек уулу келип кактырбаган учурда дагы Сейитбек Анарбек уулу улакты атаандашынын такымынан жулуп кетет беле. Жекеде кайрадан Эржан Тургунбаев крас менен Казакстан тарап кайсыл аргымакты киргизди. Дагы 6 мүнөт 17 секунд бар экендигин баса белгилеп өтөлү.
Ержан Тургунбаев еңіш керек азыр. Қазақстандан Элдар Жиенқұлов кіріптір. Нұртөбел менен қайрадан әлі. Азыр Ержандың үстінен. Аша түшіп, Булақа бір қолын лайықтап алуға мүмкіншілік істеп жатыр. Крас біраз ыңғайсыз тұрып алды. Азыр Крас бері қарай. Бір-екі қадам таштау айланып берселе бүтті Улақтан қол жуыйды қазақ көкбөрішісі. Ал Ержан Тургунбаев үшін өте жақсы мүмкіншілікті түзіп бермек. Жана ал әрекеттердағы жасалып баштады. Аттың омыросына жеткіргеніменен тақымына басып жетішелек болчу деген шекті. Жиенқұловтағы өте көкпет. Көкбөріш екендігі байқалып тұрады. Тақымға кіргізбей жатады. Болушынша тосқолдық көрсетуді. Ақыры чарчады. Ержан Тургунбаев еми тақымға басты. Ушул жерден авалды көзөмөлдөш керек. Bir ойыншыға азбыз. Сөз түрді Ержан Тургунбаев жана биздин азыр ойын таласында қалған эки көкбөрүч үчүн жеңил болбойт. Азыр жазамамын уақытысы бүтті, қошылды. Бардығын есептеді Ержан Тургунбаев, анын кирүүсүнө чейин жана дал ушинтип азыр кайраданына 4-4 болдук. Нуржан Мелисбекулу келди. Эми жол ачып берүү үчүн алдыга чыккан учурда Нурдин Болотбеков өткөрүп алды. Нурдин Болотбеков мырза тору менен буга чейин дагы керемет началууларды жасап келген жана Нуржан Мелисбекулу жолду кандай керемет тосуп берди. Караңыздарчы, азыр ушул жерден эки oyunчуну дароо алып калды. Жана дагы бир керемет салым, эсеп сандары 10-7 болуп турат. Казакстан командасынын oyunчулары азыр амал таппай турган кезде Нурдин Болотбеков азыр салымды салды дагы чийимдин сыртын көздөй дагы өз армагына бара жатат. Ошол жерде Нуржан Мелисбекулунун коргонусун караңыздар. Ал эми Нурдин Болотбеков келүү менен Тайгазанга ишенимдүү түрдө кирди жана дал ушул жерден эми 10-чу салым дагы өтө кооз болду. Нурдин Болотбеков бул беттеште өзүнүн 4-чү салымын, 3-чү салымын тагыраагы ишке ашырды дагы. Дал ушинтип балуан билектигин өзүнүн мүнөзүн көрсөттү десем жаңылышпайм. Ал ортодо кайрадан эле ышкырык чаңырыгына балуандар жерден текени көтөргөн басым жасап турат. Эми жасалма теке жолсо муляж десем дагы болот. Айрымдарыңыздар эми көргөндөй Кыргызстан үчүн бул өтө ыңгайсыз болгон менен биздин оюнчуларга мүмкүн эмес нерсе жок экенин көрсөтүп болуп турат. Жана дал ушинтип азыр ышкырык жаңырды. Ким аргымак салды же болбосо кандай эжележе бузулду дегенбиз, бирок иш жүзүндө болгону чийимден чийип кетти деген да көрсөтмө бар. Анын жыйынтыгы менен эми биз ортодогу жекеме-жекеге назар салабыз. Улак тегерек чийиндин так ортосуна кайрадан келип түштү. Казакстан улуттук курама командасында азыр оюн таласында жүргөн 4 оюнчу тең алмашып жаткандай көрүнөт. Байкайлык жекеме-жекеге Бексултан Абдукалилулу Акбурага дагы аргымак алмаштырып көрүштү. Алар Абду Майрамбек доллар менен жана доллар азыр Акбуранын үстүнөн жеңишке жеткендей таасир калтырат. Майрамбек Абду Улакты көтөрдү дагы жарым жартылай такымга баспай туруп тегерек чийиндин сыртына чыгып кеткен. Дароо биздин көкбөрүүчүлөр тосуп алып сүрмөтөө аркылуу ой жок урматтуу казак туугандар, эми мынчалыкка барыштын кереги жок. Эмне окшош кадамдарга барып жатышат. Калыстар эмне үчүн ышкырбай атат? Таза бир кыл чайнашкан беттеште биздин көкбөрүүчүлөр жеңсин деп жатат окшойт. Силер чычалагыла, биз силердин чычалаганыңардан рахат алалы деп атат окшойт калыстар. Чындыгында өтө рахат. Канчалык мына ушул тизгинди азыр Бексултан Абдукалилулунун башына илип, аны тизгин менен ороп мунткусу келсе дагы ал нерсе оңунан чыккан жок. Ал эми биздин оюнчуларыбыз айкөлдүк менен алардын ушундай жаман бир мүртөздүгүн көтөрүп, кара мүртөздүгүн көтөрүп, ошол жерде ишенимдүү оюну көрсөтүп атат, айкөлдүктү көрсөтүп атат, чыныгы ошол спортчу ким экенин көрсөтүп атат. Жана бул жерде эми алар салгылашып келген жок, спорт бул жерде мелдешке келген жана ал нерсени оюнчулардын ар бири жакшылап түшүнүп туюп алышы керек. Жана өз жеринде мындай кылган менимче эң бир деңгээли төмөн адамдардын дагы сапаты экенин эстен чыгарбайлы. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, дал ушул жерден биздин калыстар дагы оюнчулардан өткөн ушул салкын кандуулукту көрсөтүп жатат. Жана бул эмне максат? Бул максат эми көкбөрүнү дүйнө жүзүнө даңалатуу деген ушул ордун көтөрүп, көкбөрүнү дагы да болсо кандай спорт экенин, көкбөрүнү кандай инсандар чаба турганын көрсөткүсү келет. Азыр Ержан Тургунбаевди мына керек болсо жазамамага да кетирип берейинчи. Эми силер муну жазамамага кетиргенде колуңардан эмне келет деген белгини берип олтурабыз. Көрөлү, ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөр, мындан ары эми биз казак балуаны алды, ага коргону койгон эч ким жок. Жана көтөр Азамат салды. Мына ушинтип эсеп 4-10 болду дагы. Айкөлдүк мына кең пейилдүүлүк
бейман достук деген мына ушул караңыздарчы кууп барган жок, алдырды дагы барып мына салымды салып алчы айнанайын деди. Мына ошентип эсеп сандар эми 4-10 жылагы жылып отурат. Ал эми бул салым менен казакстандык балбан Мейрамбек Абдунун бир аз маанайы көтөрүлүп калышы керек. Казак туугандардын эми ушул бир аз айкөлдүүлүк кандай экенин дагы көрүп түшүнүп ушул билип алды деген ишеничтемин. Эми албетте баарынын маанайы жок. Азыр бул жерге тете ташталганда Кыргызстан командасы жеңишке жетип отурат. Жана Рустам Тыналиев Кыргызстандын желегин бийикке көкөлөтүп мына ушундай желбиреп бара жатат. Жана биздин оюнчулар татыктуу жеңишке жетип отурат. Ардактуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, калыстарыбыз калыс кандай болуш керек экенин көрсөттү. Ал эми ушул федерациянын ишин кандай алып барыш керек экенин дагы көрсөтүп отурат. Жана бул көкбөрү Кыргыздын оюну экенин биз дүйнө жүзүнө жар сала алдык. Болгону ушул биздин көкбөрүнү эми көкпарды өзгөрткөн болгону эрежелерибизди дагы дал ушул биздин калыстар сыяктуу тейлеп бере турган болсо, анда биз тууган казактарга өтө бир ыраазы болмокпуз. Бирок ал нерсени кыла албады. Дүйнө эли кыргыз ким экенин көрдү. Жана кыргыз элине эч ким дал ушул ат оюндарынан туруштук бере албай тургандагы дүйнө жүзүнө дагы бир ирет далилдедик. Казанат ат майданында кыргызстандык күйөрмандар дагы жетиштүү экендигин байкасак болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Рустам Тыналиев башында турган Кыргызстан көкбөрү улуттук курама командасы 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиондору. Эч кандай суроо жаралбашы керек, эч кандай талаш тартыш жок. 6 салым үстөмдүгү адилеттүү эмеспи? Чындыгында мындай керемет жеңиш эми жалпы кыргыз көкбөрү сүйүүчүлөрүнүн жалпы эле ушул ат оюндарын сүйгөндөргө бул эми ат үстүндө бир гана кыргыз ушул эң мыкты экенин далилдеп отурат. Жалпыңыздарды биз менен бирге болгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эч кайдагы алыстабай туруңуздар, себеби алдыда да ушул Кыргызстандын улуттук курама командасы өзлөрүнүн алтын медалын татыктуу түрдө алганына бирге назар салалы.